Салам радиосунда жаңылыктар. Assalamu alaikum урматтуу Салам медиасынын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун угармандары. Назарыңыздарда жаңылыктар мен Жорой Кубанычбек уулу тааныштырам. Бүгүн 11-декабрда президент Садыр Жапаров Баткенге иш сапары менен келди. Өлкө башчысынын иш сапары 11-12 декабрь күндөрү облустагы бир катар жаңы объекттердин ачылышына катышуу менен өтөт. Ошондой эле иш сапарынын алкагында аймактагы инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышат. Өлкө башчысы Аксай айылындагы жаңы курулган Бусурманкул Хаджаев атындагы мектептин ачылышына катышып, дагы башка бир топ социалдык объектилердин ачылыштары менен жергиликтүүлөрдү куттуктады. Лейлектин Андырак айылында жергиликтүү тургундар менен жыйын өттү. Лейлек районунун Андырак айылында жергиликтүү тургундар арасында милиция кызматкерлери тарабынан жыйын өттү. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы билдирди. Аталган жыйынга Лейлек районунун эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кызматкерлери, мечит имамы катышкан. Айылдык милиция бөлүмчөсүнүн башчысы айылдагы кылмыштуулуктун абалына токтолуп, алдын алуу иштери боюнча маселелерди көтөрдү. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын алдын алуу, укук бузууларга жол бербөө багытында талкуулар болду. Баткенде соңку аптада 948 жол эрежесин бузуу аныкталган. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкарган 11 айдоочу, мас абалында автотранспорт каражаттарын башкарган 18, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан 3, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 99 айдоочу аныкталды. Ал эми башка ар кандай жол эрежелерин бузган 817 айдоочу аныкталып, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 85 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Баткендик бир туугандар Болгарияда өткөн Грек-Рим боюнча мелдеште байгелүү орундарды ээледи. Болгариянын Плеван шаарында 9-декабрь күнү боштондукка чыгуу деген аталышта Грек-Рим күрөшү боюнча өткөн мелдеште баткендик бир туугандар Нурмухаммед жана Нурдан Абдиллаевтер 2-3 орундарды камсыздашкан. Бул тууралуу Салам медиага бир туугандардын атасы Кайрат Акматов билдирди. Балдарым бир жылга жакын ушу Грек-Рим күрөшү боюнча машыгып келет да. Анан кече жакында эл аралык турнир болду Болгария республикасында. Ал турнирге Болгариянын 10 жакын спорт мектептери, анан Европанын Балкан мамлекеттери катышты. Румыния, Сербия, Молдова, Греция, Македония, Украина, анан Болгариянын өзү. Жаш өспүрүмдөр арасында мелдеш болуп өттү. Мелдешке Кыргызстандын атынан биз катыштык да. Бияктан ошол машыккан жерден агайлар, ошо тренерлер өздөрү инициатива көтөрүп, Кыргызстандын атынан чыгасыңар деп бизге жардам беришти да. Эми биякта тренировка кылганда биз Кыргызстан желегин көтөрүп чыгабызбы деп баягында кандай кабыл алат деп ойлондук да. Бирок өздөрү инициатива көтөрүп, өздөрү ушул нерсени ишке ашканга толугу менен жардам беришти да. Сиздер бүгүнкү алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кийинкиге чейин саламыңыз түз болсун.